Тилек Көмүрчиев көп жылдардан бери Токмок шаардык ооруканасында тез жардам айдоочусу болуп эмгектенет. Бүгүн ал өкмөт тарабынан берилген жаңы унаага ээ болду. Айтымында мындай техника менен медициналык жардам көрсөтүү ыкчам жана сапаттуу болот. Бизге жаңыланганы бизге да жакшы, бизге элге да жакшы. Бизге кандай вызов болот, оорулар болот, аларга тез жеткенге, бузулбаганга жаңы машина жакшы да. Эми азыр бизге азырынча бирөө берилди. Bir машина. Анан да буйрса дагы көрөбүз болот, Кудо ишенич. Кымбаттуу мекендештер, мынакей 2020-жыл биздин өлкөгө дүйнө жүзүнө абдан кыйын жыл болду. Пандемия бир топ жоготууларды алып келүү менен медицинадагы айрым мүчүлүштүктөрдү да ортого чыгарды. Анткени менен кыска убакыт ичинде бир топ муктаждыктар чечилди. Маселен, жыл башында республика боюнча 2 гана лаборатория болсо, учурда алардын саны 14кө өстү. Бейтапканалар да курулду. Ошолорду жоюу үчүн биз биринчилерден болуп дар-дармектердин бардыгын 3 айга жете тургандай кылып даярдадык. Средства индивидуальной защитаны 3 айга жете тургандай кылып даярдадык. Анан билесиздер, өкмөткө да чоң рахмат. Биздин ошол медиктердин муктаждыгы болуп аткандыгына жараша азыркы кезде биринчилерден болуп биз санитарный врачтарга 19 машина берилген. Эми коопсуз шаар долбоорунан түшкөн каражатка жана Ислам өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен Соболь жана Газель үлгүсүндөгү 37 тез жардам унаасы жана Ford Transit маркасындагы 12 реанимобиль алынды. 7 областагы тез жардам унаасына муктаж болгон райондорго бөлүнүп берилди. Ал эми Чүй облусуна алардын 8 тийди. Кайсы райондорго мен айтайын, Аламедин районуна, Чуйский областын центр семейной медицинага, Ысык Ата районуна берилип атат. Токмок шаарына, Токмок центр семейной медицинасына, Токмокский территориальный больницасына, анан Московский районго, Жайыл районуна, анан Панфилов районуна берилип атат. Ошо менен 8 машина бүгүн аябай сонун качественный машина, бүт баары оборудованиясы менен аякта как реанимобиль катары эсептелет да. Ичинде биринчи медициналык жардам көрсөтүү үчүн бардык шарттары түзүлгөн мындай унаалар бейтаптар жана дарыгерлер үчүн да ыңгайлуу. Элге кызмат кылуу эң эле жөнөкөй, жеңил болот. Бул мисалы машинанын ичинде эле туруп операция андай-мындай жасашка толук мүмкүнчүлүк бар да. Бул бир эмес, 2 орунду толук алып кетишке мүмкүнчүлүк бар да. Мындан сырткары ушул жылдын аягына чейин дагы 66 тез жардам унаасы келери күтүлүүдө. Алар кайсы аймакта муктаждык болсо, ошол региондорго берилмекчи. Мунара Кадырдин кызы, Жаныбек Эгенбердиев, СТВ.